Анткени адамзаттын аң сезими ылдыйлап кеткен. 5 убакыт намаз, орозо кармоо, ажыга барып келүү, секет берүү жана башка, даарат жана башка. Дан башка суу иш жок дейт да момун мусулмандар. Ой койчу дейт бир даанышман кыргыз экөө талашып. Андан да суу иш бар. Койчу дейт. Мындан соң Алла ушинтип айткан, пайгамбар палеадеп айткан, мындан суу иш жок дейт. Андан чоң суу иш бар дейт кыргыз даанышман. Ал эмне десе, урушкан адамдарды жараштыруу. Мына мен кайталап айтам. Анткени 2-3 бир тууган урушуп атат деп элестетели. Барып алсаң эмоцияда жок, мен ана кечирбейм. Ал кара талаада калсын. Аны мен атып өлтүрөм. Мен аны соём. Ой, бир атанын баласысың сенчи. Бир кыргыз мына бир үйрөдө бирөө динге кирди, бирөө кирбей жүрөт. Экөө душман азыркы бүгүнкү күндө бир атанын балдары. Анан түшүндүрүп айтсаң анан болуптур дейт го. Кой, ал да улуу адам. Анын дейт момундай, анын пейили жакшы, ал деле ошо билгенин айтып атат, ал деле сени жаман болсун деген жок. Эми эмоция менен айтып алды, улуу адам катары айтты, ачуусу келди деп атып анан мына жараштырабыз. Байт айыл тынчыды, өлкө тынчыды, коом тынчыды, үй бүлө тынчыды. Демек, 5 убакыт намазың кайда калат экен сенин? Тетирсинче ошол намаз, ошол бийлик, ошол байлык үй бүлөнү сотпайбы? Каражат. Сен кайдасың, таппадың? Мына. Караңыз, келиңиз. Мына мен ошол ишти аткарып атам, элдештирип атам. Улуулук өткөрүп атам. Азыр мына 2 жаат болуп алды элчи. Диндегилер өзүнчө меники туура дейт, кыргыздар өзүнчө туура дейт, бийликтегилер меники туура дейт, оппозиция туура эмес дейт. Келиңиздер. Мына ата деген ошону кылыш керек эле. Эл атасы, эл башчысы, эл башчылары ушуну кылыш керек эле. Аң сезим пас болсо нени кылат? Ушунча бийлик турат. Ушунча возможность турат. Адамзатты улуулук өткөрбөйчү, бириктирбөйчү. Дүйнөнү бириктирбөйчү шарты турат. Бар, чыкылдат. Встречага барганда, сен буруп кел ошо мамлекет башчысын улуулукка. Жолун тапсын. Кыргызды дүйнөгө таанытпый. Кыргыз улуу деп, кыргызга куттушту деп, кыргыз Кудайдын ордун аткарат деп, кыргыз тагдыр буйруйт деп, кыргыз ошон үчүн жаралган деп, мына кенен ким болсо да кабыл алат муну. Мына урматтуу улуу журтум. Келиңиздер мына соо иш кылалы. 5 убакыт намаз, ажыга барып келген. Ажыга эмне барып келдиң? Ошо соо ишпи? Биягың тытышып атса, үй бүлөң келсең, найразы. Сен намаз оку дейсиң, ал мойну жар бербейт, мына үйдө ажырың бар. Анын эмне кереги бар сен ажыга барып келгениңди? Эң чоң иш. 200 сом коротуп. А сен элдештир. Ким элдештирет? Аң сезими бийик адам. Улуу адам. Түшүнүү бийик адам. Мына мен элдештирип атам. Элчи элдештирет го. Эки мамлекетти элдештирет керек болсо. Тилин табат. Болгон сөздү айтып келбейт. Буга жаккыдай кылып, мактап, жактап айтып келет. Мунукун тиги ошентип атып акырын жолун таап берип коет да. Элчи деген ошол. Мына Кудайдыкы менен жерге жеткирген ошо элчи. Кабарчы такыры башка, а элчи, посол, дипломат такыры башка. Ошон үчүн кыргыз эки дүйнөнүн тилин билет. Кыргыз кош тилдүү деген ошол, урматтуу улуу журтум. Мына менин аракетим, мен сен жаман болсун деп аткан жокмун, мусулман. Сен да башка кырын карап көрчү деп атам.